Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күн баарыңарга. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабагыбыздын темасы көркөм стиль. Сабактын максаты кеп жөнүндөгү алгач билимдерибизди эске салабыз. Көркөм стилдин өзгөчөлүгүн аныктайбыз. Алардын практикада колдонулушун талдайбыз. Өтүлгөн теманы эске салалы. Кептин стилдери эки чоң топко бөлүнөт. Ооз-эки стиль, жазуу стиль. Ооз-эки стилге сүйлөшүү стили кирет. Жазуу стилине көркөм стиль, илимий стиль, публицистикалык стиль, иш кагаздарынын стили болуп бөлүнөт. Бүгүн биз көркөм стилин аныктайбыз. Көркөм стиль. Бул стилге көркөм чыгармалардын стили кирет. Анда улуттук тилдеги көркөм сөз каражаттары кеңири колдонулуп, бизди курчап турган чындык, жаратылыш, адамдардын образдары, турмуштук кубулуштар, жан-жаныбарлар, үрп-адаттар жана башкалар кирет. Элестүү, эмоционалдуу, экспрессивдүү сөздөр көп колдонулат. Учкул сөздөр, сырдык сөздөр, фразеологизмдер, антоним менен синонимдер, түрмөктөр, макал лакаптар жана башкалар кеңири колдонулат. Көркөм стиль ооз-эки жана жазуу формада болот. Ооз-эки формада фольклордук чыгармаларда, башкача айтканда, эпос, элдик ыр, уламыш, жомоктор. Жазуу формада ыр, аңгеме, повесть, роман, поэмалар болот. Көркөм стилде колдонулуучу көркөм сөз каражаттары салыштыруу, жандандыруу, эпитет, метафора, метонимия, синекдоха, литота, гипербола болот. Көркөм стилде колдонулуучу тилдик каражаттар фразеологизмдер, диалектизмдер, архаизмдер, макал лакаптар. Эми балдар, көңүлүңөрдү 20-көнүгүүгө бургула. Текстти көркөм окуп, мазмунун кыргыз тилинде айтып бергиле. Текст кайсы стилге таандык экенин аныктагыла. Автор окуучуларга жана угуучуларга кандай таасир кылганына көңүл бургула. Үйгө тапшырма балдар. Тексттин кыргыз тилинде жазылышын дептериңерге жазып келгиле. Ушуну менен балдар, сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта тургула.